Эфирде экономика бөлүгү жана мен Азамат Акелеев, саламатсыздарбы? Кыргызстандын төлөм балансы бул эмне жана кандай мааниге ээ? Экономиканын талдоодо мааниси зор көрсөткүч жөнүндө бүгүн сөз кылабыз. Төлөм балансы бул бардык экономикалык алакалардын жыйынтыгы, мамлекеттин акча каражаттарынын кыймыл аракетин чагылдырган курал. Анын негизги 3 бөлүгү Кыргызстан канчалык деңгээлде каражаттарды топтогондугун көрсөтөт. Белгилүү болгондой, төлөм теңдеми бул бир экономиканын башка экономикалар менен болгон жыйынтыгы. Төлөм теңдемин карап атканда биз негизинен көңүлдү күндөлүк операцияларга бурушубуз керек. Кыргызстандын күндөлүк операциялары негизинен эки негизги статьядан турат. Бул товарлар менен соода кылуу жана акча которуулар. Товарлар менен соода кылуу боюнча Кыргызстанда 2013 жылдын жыйынтыгы боюнча импорттун көлөмү 5,6 миллиард доллар түздү, экспорттун көлөмү 2 миллиардтын тегерегинде түктөлдү. Ошентип импорттун көлөмү экспорттун көлөмүн 2,5 эседен көп, 2,5 эсеге көп. Импорттун түзүмүндө негизинен нефть товарлары жана күндөлүк товарлар. Экспорттун түзүмүндө болсо негизинен алтын болуп эсептелет. Тилекке каршы бүгүнкү төлөм балансыбыз туруксуз экенин дароо эле билсек болот. Себеби биздин импортубуз экспорттон көп болгондугуна байланыштуу экспорттон тапкан кирешелерибиз импортту жаппай, бул таңсыктык мигранттар жиберген акчасынан жана тышкы кредит гранттардан жабылат. Риски, допустим, имеются в части большого объема импорта, да? Импорттун чоң көлөмдөрүнө тобокел бар. Акча котормолор акча агымынын негизги бөлүгүн түзөт. Валютанын агымы экспорт менен дагы, импорт менен дагы камсыз кылынат. Ошондуктан экспорттун азаюусу өзүнчө тобокелди пайда кылат. Экспорт боюнча биздин экспорт жетишинче дифференцияланган эмес деп айта алам. Башкача айтканда, негизги алтындан түзүлгөн. Алтындын дүйнөдөгү баасын өйдө ылдый боло бериши экспорт каражаты үчүн өзгөчө коркунучту пайда кылат. Экспорттун түзүлүшүндө көлөмдүн маанилүү бөлүгү кайра экспорттогу товардын позицияларына келет. Бул позицияларды болсо биз өзүбүз курбайбыз. Алардын келүү тенденциясы дагы тобокелге түшүшү мүмкүн. Азия жолборстолор делген күчтүү өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдүн бардыгында экспорттук өнүгүү саясатын карманышат. Экспортты өнүктүрүү жана биз эңсеген экономикалык өнүгүүнү алып келүүгө жөндөмдүү. Муну эң биринчиден экспортты өнүктүрүүчү тармактарга туура шарт түзүп берүү жана инвестицияларды тартуу аркылуу ишке ашырыш керек. Значит, то есть первый компонент. Биринчиден, башка өлкөлөрдөгү компонент бул жакшы түзүлгөн экспорт саясаты. Мисалы, экспорттук ишканалар үчүн салыктар боюнча жеңилдиктер берилген. Эң башкы болбосо дагы, экспорт ишканаларга пайда болуш үчүн бизге кошумча салык төлөмдүн кайтарылышы автоматтуу болуш керек. Башкасы болсо иретке салуунун деңгээли эң минималдуу деңгээл болуш керек. Мындан тышкары калыпка салуунун деңгээли экспорт ишканаларга жардам бериш керек. Жеңил жашоо куруп бериши дагы абзел. Биз экспорттук товарлардын жолундагы бүт кыйынчылыктарды жок кылыш керекпиз. Болушунча экспорт ишканаларыбызга жардам берип, аларды бажы биримдиги нормаларына келиштириш керекпиз. Биз инфраструктурага инвестиция кылсак туура болот. Үчүнчүсү болсо, албетте экспорт боюнча бирдиктүү терезе иштеши зарыл. Мен Таиландда бирдиктүү терезенин иштешин көрүп, ушунчалык таң калдым. Ал жерде бардык документтердин ыкчам беришет экен. Кандай гана керектүү халал документ болсо дагы кыйналбай алса болот. Ошонун баары бир саатка жетпеген убакыттын ичинде бүттү. Элестеткиле, бизде дагы ушундай болсо кандай жыргал болот эле. Ошентип, төлөм балансы экономика так өлчөөгө жардам берүүчү бирден бир курал. Айтылгандай, акыркы жылдары мигранттардын акчасы жана тышкы карыздар экспорт-импорт таңсыктыгын жапканга жардам берип келе жатат. Ошол каражаттарды туура пайдалануу, өндүрүш жана кызмат секторун өнүктүрүү натыйжалуу жумшоо гана экономикалык келечекте туруктуу өнүгүүсүнө шарт түзөт. Большинство лет мы всегда имели. Көп жылдан бери биздин өлкөгө чет мамлекеттен ири инвестициялар тартылууда. Чет өлкөдөн салынган инвестициялардын түз салымдары аз болгон. Мен 2000 жылдагы инвестициялардын агып кирүү минус чыгуусу 0 болгон эсимде. Азыркы инвестициялар болсо 900 миллион долларга жакын. Таптаза инвестициялар бирок чынында карасак 400-500 миллион доллар болот. Андан тышкары кандай инвестициялар болгонун дагы караш керекпиз. Себеби келери негизги капиталга салуу болуп айланышат. Келери жөн эле баалуу кагаздарды сатып алышат. Бирок бул механизм дагы эле күчүнө кире элек бизде. Анткени өлкөдөгү инвестициялык климат өтө жакшы эмес. Биздин климат бүт акчаны алганга дагы даяр эмес. Ага бир топ себепкер бар. Биринчиден коррупция, экинчиси иретке салуунун туруксуздугу, үчүнчүсү болсо албетте кичи рынок. Инвесторлор товарлар кайда сатыларын билүүсү зарыл. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат, саламатта калыңыздар.